Саламатсыздарбы? Бекмамат Осмонов атындагы Жалал-Абад мамлекеттик университетинин Жалал-Абад коллежинин табигый техникалык бөлүмүнүн автоматташтырылган системалар жана математика БЦКсынын окутуучусу Арзыматова Чынара Жумалиевна тарабынан информатика предметинен видео сабак даярдалды. Бүгүнкү сабактын темасы Microsoft Excel программасындагы берилиштердин типтери. Сабактын максаты: биринчи, билим берүүчүлүк максаты. Microsoft Excel программасындагы берилиштердин типтерин билишет. Берилиштердин типтерин ячейкага кирүүнү үйрөнүшөт. Текст жана дата время функциясынын жардамында тапшырмаларды аткарууну үйрөнүшөт. Экинчи, өнүктүрүү максаты. Студенттер үйрөнөт, түзө алат, айырмалайт жана өздөштүрө алат. Үчүнчү, тарбиялык максаты. Студенттер топто иштөөдө, тартипти сактоону, сабакка көңүл коюп, өз алдынча иштөөгө үйрөнүшөт. Сабакта каралуучу суроолор: биринчи, берилиштердин типтеринин түрлөрү. Экинчи, текстик маалыматты ячейкага кирүү. Үчүнчү, сандык маалымат жана аны ячейкага кирүү. Төртүнчү, дата жана убакытты ячейкага кирүү. Бешинчи, функция жана формулалар менен иштөө. Excel электрондук таблицасындагы жумушчу барактагы ячейкага ар түрдүү типтеги маалыматтарды кирүүгө болот. Алар төмөнкүлөр. Биринчи, текстти кирүүгө болот. Экинчи, санды. Үчүнчү, датаны. Төртүнчү, убакытты. Бешинчи, формуланы жана алтынчы, функцияны кирүүгө болот. Текстик маалыматтарды кирүү. Текст бул тамгалардын тобунан, цифралардан жана пробелден турат. Текст ячейкага киргенде автоматтык түрдө сол жакка карай тегизилет. Тексттер ячейкага кирүү үчүн төмөндөгүдөй кадамдарды жасайбыз. Биринчи, мыштын көрсөткүчүн ячейкага коюп, сол кнопкасын бир жолу басабыз. Экинчи, клавиатурадан тексттерди деп жазабыз. Бул учурда ячейкага жазган текстибиз формулалар жылжуусунан да көрүнүп турат. Үчүнчү, Enter клавишасын басабыз. Демек биз жазган текст автоматтык түрдө ячейканын сол тарабына карай тегизилип жазылып калат. Башка ячейкага өтүү үчүн Tab клавишасын же мыштын көрсөткүчүн башка ячейкага алып барып, сол кнопкасын бир жолу басабыз. Сандык маалыматтарды ячейкага кирүү. Сандык маалыматтар 0-дон 9-га чейинки цифралар жана атайын символдор кирет. Алар кошуу, кемитүү, бөлүү, ондук чекит, үтүрлүү, үтүр, тегерек каша, процент жана башкалар. Сандык маалыматтарды кирүү үчүн төмөндөгүдөй аракеттерди жасайбыз. Биринчи, керектүү ячейканы тандайбыз. Экинчи, клавиатурадан каалагандай санды терип жазабыз. Терс санды киргизе турган болсок, сандын астына минус белгини коебуз. Же болбосо тегерек кашага алып койсок болот. Андан кийин бөлчөк санды киргизе турган болсок, биринчи 0 санын жазып, андан кийин бөлчөк санды терип жазабыз. Мисалы 0, андан кийин 1/2 деп киргизсек болот. Үчүнчү, Enter клавишасын басабыз. Дата жана убакытты кирүү. Дата жана убакытты кирүү үчүн төмөндөгүдөй форматтар колдонулат. Алар бөлчөк форматы, кыска формат, узун формат жана саат форматы. Бөлчөк форматында бөлчөк сызыгы коюлуп жазылат. Мисалы үчүн 4 бөлчөк сызыгы 8 деп жаза турган болсок, бул 8-апрель дегенди түшүндүрөт. Ал эми кыска форматта жылы, күнү, айы кыскартылган формада берилет дагы, алардын арасына сызыкча белгиси коюлуп менен жазылат. Андан кийин узун форматта жылы, күнү, айы узартылган формада берилет дагы, алардын арасында сызыкча белгиси коюлуу аркылуу жазылат. Мында М деген айын билдирет, Д деген күнүн билдирет. Ал эми саат форматында болсо, Ч деген саатын, М минутасын, С секундасын билдирет. Алардын арасына кош чекит аркылуу коюлуп жазылат. Формула жана функциялар. Формулалар жана функциялардын жардамы менен ар кандай математикалык эсептерди чыгарууга болот. Excel электрондук таблицасында формуланын жардамында кошуу, кемитүү, көбөйтүү жана бөлүү амалдарын аткарсак болот. Excel'деги бардык эсептөөлөр формулалардын жардамы менен аткарылат. Аларды каалагандай ячейкага киргизүүгө болот. Эгер ячейканын мааниси барабардык белгисинен башталса, Excel анын артында формула бар деп түшүнөт да, көрсөтүлгөн операцияны аткарууга аракеттенет. Эгер ал аткарылса, мындай формуласы бар ячейкага эсептөөнүн жыйынтыгы чыгарылат. А эгер бир нерсе туура эмес болуп калса, ката тууралуу билдирүүлөр чыгат. Бүгүнкү өтүлгөн сабагыбыз түшүнүктүү болуш үчүн төмөндөгүдөй мисалды карайлы. Excel электрондук таблицасында дата жана текст функцияларын колдонуп, 2020-жылдын январь жана февраль айларына календар түзөбүз. Ал үчүн Excel программасын жүктөп алабыз. Excel программасын жүктөп алдык. Демек бизге Excel'дин терезеси пайда болду. Бул жерде A1, B1, C1 ячейкасын объединить и поместить деген кнопканын жардамында бириктирип алабыз. Андан кийин бул жерге календар деп жазабыз. Андан кийин A2 ячейкасына бир аз чоңойтуп алабыз дагы, андан кийин күндөр деп жазабыз.
күндөр деп жазабыз. Андан кийин күндөр деп жазабыз. Андан кийин B2 ячейкасына күндөрдүн аттары, номери, номери дейбиз. Андан кийин C2 ячейкасына болсо күндөрдүн аттары жана айлары деп алабыз. Айлары. Демек биз бул C2 ячейкасын бир аз чоңураак өзгөртүп алабыз. Андан кийин демек күндөрдүн номери, күндөрдүн аттары жана айлары деп жазып алдык. Эми A3 ячейкасына барабар деп формуланы киребиз дагы. Андан кийин дата функциясын колдонобуз. Дата кашааны ачабыз. Бизге год, месяц, ден деген маалымат чыгып атат. Демек 2020 түрлүү чекитти коебуз. 1 деп жазабыз. Андан кийин түрлүү чекитти коебуз. 1 деп баштатканда 1-январь 2020 деген түшүнүк. Enter клавишасын басабыз. Демек 1-январь 2020 жыл пайда болду. Эми 2-январды алыш үчүн ушундай эле жол менен барабар дейбиз дагы. A3 ячейкасында мыштын көрсөткүчүн бир жолу алып барып коебуз. A3 ссылкасы пайда болот. Буга 1-ди кошобуз. Enter клавишасын басабыз. Демек 2-январь алынды. Эми биз процессти токтотуп, автоматтык толтурууну колдонуп, мыштын көрсөткүчүн A4 ячейкасына алып келип коюп, мыштын сол кнопкасын ячейканын оң тарабын оң бурчуна койсок, бизде плюс белги болуп өзгөрүлөт. Демек, буну биз A62 диапазонуна чейин тартып, толтуруп коебуз. Демек, мына февраль айы 29/08/2020 жылдан аякталат. Демек, январь-февраль айларына биз мындай календар түзүп алдык. Эми күндөрдүн номерин табыш үчүн биринчи барабар белгисин жазабыз дагы. Андан кийин день, недель деген функцияны киргизебиз. День, недель. Андан кийин кашааны ачабыз. Башкадан жазып алабыз. День, недель. Барабардык белгини коебуз бул жерден. Барабар. Андан кийин день, недель деп кашааны ачабыз дагы. Андан кийин A3 ячейкасында бир жолу мыштын көрсөткүчүн алып бир жолу басабыз. Демек, өтүлүү чекитти коебуз дагы. Андан кийин 2 деп жазабыз. Кашааны жабабыз. Enter клавишасын басабыз. Демек, 3 деген цифра пайда болду. Баштатканда бул дегенибиз 1-январь 3-күнгө туура келди дегенди түшүндүрөт. Демек, жанагындай эле автоматтык толтурууну колдонуп, мыштын сол кнопкасын басып кое бербестен B62 диапазонуна чейин алып барып басабыз. Анда мына бизге демек мондой цифралар пайда болду. Баштатканда 1-январь 3-күн, 2-январь 4-күн, 3-январь 5-күн дегенди билдирет. Эми күндөрдүн аттары жана айлары. Бул үчүн биз барабар текст деген формуланы колдонобуз. Текст деген функцияны колдонобуз. Кашааны ачабыз. Андан кийин A3 ячейкасына бир жолу басабыз дагы, үтүлүү чекитти коюп, андан кийин тырмакчаны жазабыз дагы, андан кийин айлардын, күндөрдүн аттарын жана айлардын форматын жазабыз. Анда Д деп жазабыз дагы. Андан кийин мындан 6 жолу жазып коебуз. Демек, тырмакчаны жаап, кашааны жабабыз. Демек, среда, январь деген бизге пайда болуп баштатканда 3-күн, январь айы дегенди. Демек, жанагыдай эле автоматтык толтурууну колдонуп, C62 диапазонуна чейин алып барып тартып коебуз. Мына демек бизге январь жана февраль айларынын календары пайда болду. Демек, биз дата жана текст функцияларын колдонуп 2020 жылдын январь жана февраль айларына календар түзүп алдык. Демек, сабакты жыйынтыктасак, бүгүн биз Excel электрондук таблицасында берилгендердин типтерин билдик, аларды ячейка кирүүнү үйрөндүк жана ошондой эле текст жана дата, время функцияларын пайдаланып 2020 жылдын январь жана февраль айларына календар түзүп алдык. Эми үйгө тапшырма, силер деле ушундай жол менен 2020 жылдын март жана апрель айларына календар түзүп келесиңер. Саламатта калгыла.